Дүйшөмөнбет Оразалиев «Кудайдын буттары» аңгеме. Элнур ыйлап атыптыр. Неге? Тайдасы менен жүрө берчү эле го. Сагынган окшойт. Алып келелиби? Жакшы болот эле. Убактыңыз барбы? Макул, алып келем. Шаардан анча алыс эмес тоо түбүндөгү айылга тез эле жетип бардым. Эшик алдында элдикиндей тосмо дубалы да, дарбазасы да жок, бирок башкалардан айырмаланып кире бериште тигилген арчалары бийик, теректей өскөн үйгө токтодум. Жаздын күнү көлөкөлөп тамаркасындагы бакча чыгар деген ой менен төз эле ошол жакка бет алдым. Тартайган эски бактардан ары кошунанын чегарасына чейин кеңири эгилген малина тим эле бажыраят. Халмурут багынын жоон бутагында селкинчек билинер билинбес сиркилдейт. Азыр эле балдар селкинчектип, анан бир жакка басып кетишкендей. Оң тарапта өрүк королору жап-жашыл болуп шилекейиңди күрмөтөт. Тузга малып жесең барбы? Ах, чиркин. Алма түйөлө экен, үйдө эч ким жок. Кызык. Өздөрү тоодо туруп да, андан үйдө пикникке кетишиптир. Телефондон айтып, жол көрсөткөн жагына бардым. Желим баштыкка биртке борсук карматкан тайнеси машинага салып берди. Борсуктон сунуп мага да ооз тийгиздеди айнеси. Уулумдун колундагы 1000 сомду бир аз кечигип байкап калдым. Карасам, бир жума мурун келгенде бал муздак алып же деп берип кеттим эле, ошол купюра экенин жазбай тааныдым. 5 жашар уулум экөөбүз сүйлөшүп келаттык шаарды көздөй. Аябай сүйлөп берди. Акчаңды короткон жоксуңбу? Тайнем катып койгонда, тиги муздак чоң үйү бар го, ошого. Ал жакта эч ким жатпайт да. Бал муздак конфетти ким алып берди? Таку байкемдин акчасы көп экен. Жакшы экен. Неге ыйладың? Сагындыңбы? Ооба. Кимди сагындың? Эжемди. Меничи? Сизди дагы, апамды дагы. Жакшы. Аттабы? Оо. Тиги жеңем Кудай жок деди да. Шайтан дагы жок деди. Анан мен да жок деп койдум. Неге? Кудай бар да. Мен Кудай бар, шайтан дагы бар десем, Аделя да, Накинай да, жеңем да ишенбей койду. Анан мен Кудай жок деп койдум. Анан ишеништи. Бирок ичимден Кудай бар, шайтан да бар дедим. Апам айткан болчу Кудай бар, шайтан бар деп. Кудай бар балам, шайтан дагы бар. Эжем дагы айткан Кудай бар деп. Эжең туура айтат. Эжем айтат да, Кудай да, шайтан да өйдө жакта деп. Тетиги чоң бийик дарактарчы. Ошолор Кудайдын буттары деген. Ошентип эжең. Эжеңдин фантазиясы күчтүү, балам. Ооба. Ошон үчүн эжеңди сагыныпсың да, Эжең туура айтыптыр, балам. Кудайдын буттары, колдору, көзү бардык жерде бар. Эмне иш кылсаң көрүп турат. Азыр экөөбүздү да көрүп турат, Ата? О. Телефондон оюн ойноп мультик көрүп отура берсе, балдар зомби болуп калат экен да, Ким айтты? Таку байкем. Туура айтыптыр. Калган сөздөрү кайдагы бир мультиктин каармандары же чогуу ойногон балдар күчүк жөнүндө болду. Ата? О. Сиздин жумушка барайын дегем. Эже менен байкем барганга болбойт деп койду. Аз барабыз, Барасыңбы? Өзүм ушинтип алып эми кооптуна баштадым. Аялым ооруканадан чыккан эжесин сурап келгени жөнөп аткан эртең менен. Келип калбады экен. Муну көрсө не дейт? Бетинен өбүп коймок беле. Жалабыңдын баласыбы десечи. Жолотпо бу жерге десечи. Балдар көрсө не дейт? Бир тууганда энеси башка болсо да, чоң уулума тааныштырсамбы жокпу? Үйлөнө неме азырынча мындай мамилеге даяр болбосо керек деп ойлоп жүрчүмүн. Ишкананын алдына келип токтодум. 3 уулум көздөрү менен табыштаган боюнча объекттин бирөөсүн бузуп,
Темир тезегин ишкананын чыгыш тарабындагы бастырмага ташып атышкан экен. Ортунчусу менен кечүү улум бир нерселерди ташып атышты. Биз машинадан чыкпай отурдук. Негедир алардын көрүшүн каалабадым. Алардын гармониясын бузуп, жан дүйнөлөрүн талкылап алуудан коркуп турдум. Бирок чоң улум мурда ушул тема боюнча тополоң болгондо аралашып, бир аз бышы кулак болуп калган эле. Терезеден башымды чыгарып чоң улумду чакырып койгула дедим. Бир аздан кийин иштеп аткан неме тердеп булап келип калды. Неге чакырдыңыз эле? Отур машинага. Ал алдыңкы орундукка отуруп мени суроолуу карады. Мен үндөбөй арткы орундукта отурган уулума ээк шилтедим. Ал карап эле өңү өзгөрө түштү. Бул ким? Таанышып алсын дедим сени менен. Жылмаймыш болгонум менен кандайдыр бир өзүмдү жек көргөн жийиркеничтүү сезим өзүмдү урушуп аткандай болду. Чоң улум абдан оңтойсуз абалда калды. Тишинде окшойт. Өңү бузула түштү. Азырынча эртерээк эмеспи? Не бар, не жок. Сен эми чоң улумсуң да. Не бар, не жокко деле эртерээк да? Ошентсе да. Ортобузда бир саамга жымжырттык орной түштү. Мен дагы ал дагы тунжурап калдык. Негедир кулагымда бир чыңырык жаңырап турду. Чоң улум эми өзүнө келдиби, бир колу менен желкесин кашып, «Эмне максатта алып келдиңиз эле?» деп сурады. Не дээримди билбей, оозуман сөзүм түшүп апкарып калдым. Эми сени көрүп койсун дедим да. Улум эми жылмая баштады энисин карап. Атың ким? Элнур, деди берки да не болуп атканын түшүнбөй. Бир нерсени болгуладыбы же түшүндүбү билбейм. Айтор бир башкача ойлуу карап турду агасын. Алда энисин көпкө карап мага окшоштурдубу же өзүнүн кичине кезине окшоштурдубу айтор сырдуу, бирок оңтойсуздана жылмайып, «Канчада?» деп сураган болду. 5-те. Абалды оңдош үчүн сөздү башкага бурдум. Бузуп атасыңарбы? Ооба, бүтөйүн деп калдык. Сөзүбүз уланганы менен ушул ирмем мен үчүн кылымга тете болду. Көзүмдүн тирүүсүндө ушуларды бир тууган катары катыштырып коелар бекемин деген ой мээримди жегентейде кичинекейин апасына жеткирип берүүгө шаардын түндүк чыгыш жагындагы айылга жөнөдүм. Бир нерсени түшүндүбү билбейм, бир топко чейин үндөбөй отурду. Буга чейин токтобой сүйлөп келаткан эле. Шаардын чоң проспекти менен шаар четиндеги айланма жолду бириктирген көчөнү оңдоп түзөп атышкан экен, кеңейтишет окшойт. Жолдун эки тарабында кас катар тизилеп, жайында күндүн табынан, кышында бурганак шамалдан сактап турчу асман тиреген карабактар бир топ эле суйла түшкөнүн көрдүм. Дарактарды кран, экскаватор өңдүү зор техникалар менен тамыры менен жулуп атышыптыр. Көчө бою тамырлары тартайып, сулап жатышат көбү. Улум көрөрү менен кыйкырып жиберди. Ата, карасаңыз, Кудайдын буттарын жулуп салышыптыр. Көздөрү бакырайып, бир нерседен кооптонгондой мени суроолуу карады. Алар жаман адамдар тура, балам. Кудайдын буттарына тийбеш керек болчу. Эми Кудай жазасын бергиси бардыр аларга. Ушинтип айтып алары менен кайра эле мээмде аларды айтып коем дагы. Жаман адамдар дегидей укукту ким берди эле мага? Өзүм жакшы адам билем. Өзүмдүн ач көздүгүмдү дал ушул бакты жулгандай тамыры менен жулуп таштасам кана деген ой чарпып өттү. Көөдөнүм бир булкуп алгандай болду. Улум терезеден экскаваторду туурап, бармагы менен сөөмөйүн улам бириктире, чымчый кармап, бир нерсени жулуп салгансып ойноп баратты. Балким ушул ирмемде ал дагы адамдардан Кудайдын буттарын жулуп алганды үйрөнүп бараткандыр. Кайра кайткан кезде батыштагы кып-кызыл күндүн узун, кыска, ар түрдүү көлөмдөгү азырынча жулуп салганга үлгүрүшө элек карабактардын үстүнөн секирип баратканын карап, бетим да кызарып, айлана да кызарып турду. Алдымдагы жол да узарып, менден качып бараткансыды негедир.